Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ырдактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Самаркандикте зомбулукка каршы жөө жүрүш өттү. Баткен районунун Самаркандик айылындагы Мурат Салихов атындагы орто мектебинин мугалимдери жана окуучулар зомбулукка каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Ага ылайык жөө жүрүш үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуудан сырткары жол кырсыктарын болтурбоо жана коррупцияга каршы күрөшүү максатында уюштурулган. Жөө жүрүштүн катышуучулары "Биз коррупцияга каршыбыз, зомбулукту токтот, абайла айдоочу" деген ураандар менен айыл ичин аралады. Эске салсак, өстүздөгү жылдын 7 айына карата облуста 407 үй бүлөлүк зомбулук катталган. Баткен облусунда шайлоого карата даярдык жүрүп жатат. Бүгүн Баткенде 17 ноябрда өтүүчү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого карата даярдыктар боюнча жыйын өттү. Жыйынга шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, район шаар башчылары, штаб мүчөлөрү, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышты. Учурда Баткен облусу боюнча 22 айылдык кеңеште, 6 шаардык кеңеште жалпы 219 шайлоо участкасы түзүлүп, шайлоочулардын аралыктан добуш берүү боюнча тизмелерин тактоо иштери жүрүүдө. Партиялардан 1009 талапкер шайлоого катышат, анын 357си аялдар. Баткенде шайлоочулардын саны 344.999 түзөт. Милдет ыкчам чара көрүү координациялык топтор түзүлдү. Анын үчүн шайлоо комиссиялар, укук коргоо органдар бирге иштейт. Азыркы учурда уже 1 айдан ашык болуп калды. Шайлоо кампания жүргүзүлүп атат. Биздин партиялар ошо мыйзамдын талаптарын сактоо менен үгүт кампаниясын жүргүзүп атат деп айтсак болот. Бул жакшы көрүнүш азыркы кампаниянын. Каз айылында аялдар үчүн коворкинг жана Витамин Плюс ачылды. 30 октябрда Баткен районунун Газ айылында аялдар үчүн коворкинг, мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү Витамин Плюс чакан цехи жана айылда дагы бир үй бүлө арчалуу селик конок үйүн ачты. Бул демилге Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү, Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарбасы боюнча ФАО уюму, Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду, жалпы кызыкчылыктарды издөө уюму тарабынан ишке ашырылган. Аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында тандалган чакан гранттык демилгелердин бири. Баткен облусунда ишкерлер менен жолугушуулар өтүүдө. Облустук бийликтен билдиришкендей, президенттин Баткендеги өкүлүнүн алдындагы бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңеши облус аймагында ишкерлер менен жолугушууларды өткөрүүдө. Жолугушуулар ишкердикти өнүктүрүү, мамлекеттик органдар менен ишкерлердин ортосунда конструктивдүү диалог түзүү жана көйгөйлөрдү чечүү жолдорун табуу максатында уюштурулду. Иш-чарада ишкерлер суроолорун берип, кеп кеңештерин алышты. Ал эми эксперт Эльвира Боронбаева ишкерлерге мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалымат берди. Эми 1 ноябрга алынган валюталар курсу менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына таянсак, 1 АКШ доллары 85 сом 80 тыйынды, 1 евро 93 сом 14 тыйынды, 1 рубль, 1 орус рубль 88 тыйынды, 1 Кытай юаны 12 сомду түзөт. 1 ноябрга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыз. 1 ноябрда өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматы боюнча облустун борбору болгон Баткен шаарында түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Өрөөндөрдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 12-17 градус жылуу болсо, тоо этектеринде түнкүсүн
5, күндүзү 10-15 градус жылуу болушу көрсөтүлөт. Күнүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.